Коногубуз менен жакындан саламдашып, амандашып, сиздер менен учураштырып алалы дейлиге. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Рахмат. Майрамыңыздар кандай? Таң барыңыздар. Чоң рахмат. Аман эсен келип алдыңыз. Аман эсен жетип алдык. Пробкаңа рахарабай этти. Баракелди. Аны эмесе бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым бар болуңуздар, кыргыз элине мынакей жагымдуу чыгармаңыздарды тартуулап жүрүңүздөр демекчибиз. Рахмат. Сиз дагы ушул темтек токтобостон көптөгөн кыздарды тарбиялап чыгара бериңиз демекчибиз. Рахмат айтканыңарга. Келиңиз эми кыргыз эли менен саламдашып, амандашып алыңыз, анан маегиңизди уланталы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым? Бүгүнкү кутман таңыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бүгүн эки эселенген майрам болуп турат. Биринчи таңыбыз атып, баарыбыз жаркырап жайнап жашообузду улантабыз. Экинчиси маданият кызматкерлеринин күнү бүгүн. Ушул учурдан пайдаланып, жалпы Кыргызстандагы маданият кызматкерлерин бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктап кетейин деп чечтим. Ар дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздер бар, Кыргызстандын жүрөгү бар. Сиздер бар, Кыргызстандын жүзү бар. Сиздер бар, кыргыз деген эл бар. Маданият кызматкерлери майрамыңыздар кут болсун. Баракелди. Келиңиз, сиз дагы кошулуп кетиңиз. Эми жалпы кесиптештер ушу маданият тармагында өмүрүн берген, ошо маданият тармагында эмгегин сиңирген кызматкерлерди жалпы майрамыңыздар менен куттуктайм. Жана жалпы эле кыргыз элин куттуктайм. Анан биз куттуктап коеюн майрамыңды. Баракелди. Жакшылыктар болсун. Ал эмесе Бүгүнкү күн кандай башталды сиздер үчүн? Бүгүнкү күн бизде бүгүн маданият кызматкерлеринин күнү өткөрүлүп жатат. Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда президентибиз баш болуп баарыбызды куттуктаганы келип, мен азыр ошол жерден чуркап келе калдым. Кудай буюрса саат 11-де башталат салтанатыбыз. Анан салтанатыбызда эми биздин жасаган эмгектерибиздин баары айтылса керек деп ойлоймун. Себеби кандай гана иш-чара болбосун, кандай гана жашоо болбосун, маданиятты элестетүү кыйын. Ошондуктан маданият өсүш керек, өнүш керек, гүлдөш керек. Анан качан маданиятыбыз өнүккөндө анан экономикабыз өнүгөт. Албетте. Ар бир улут маданияты менен улут деп коет эмеспи? Албетте. Биринчи орунга эле албетте мамлекетке барганда маданиятына көз чаптырат. Кандай ырларды ташат? Албетте. Кийимдерибиз, көйкөлгөн кыздарыбыз, ырларыбыз, аспаптарыбыз, мына дүйнөнүн 16 өлкөсүнө бардык. Мына ошо 16 өлкөдө кыз-буракты көргөндө көздөрү жайнап, жүрөктөрү титиреп, сүйлөгөнгө сөз таба албай калчу, кандай гана улут болсо дагы. Ошондуктан маданият элди жакындаштырат, маданият элди бириктирет, маданият элдин ортосунда тынчтыкты бекемдейт дайыма. Эң сонун. Сөз баштан болсо, мынакей Кудай буюрса жакын арада концертиңиздер болгон болуп турат. Ошол концертке даярдык кандай жүрүп жаткан кези? Эми мен угушума караганда биздин экс кыз-бурактын кыздары сиздерде конокто болуптур бүгүн. Алар азбы көппү айткан болуш керек, кандай болот. Башын баштап койду, бирок толук менен айткан жок, анан калган Гүлшара эжекебиз өз айтып. 3 айдан бери даярданып атабыз. Кудай буюрса ошол 350 кыз тарбияланды бизден. 320сы туурубуздан учуп кеткен. Мына ушу 320 кыздын ичинен Кудай буюрса 40 кызыбыз сахнага чыгып, өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап, кыз-буракты сүйүүчүлөрүн дагы бир жолу жүрөгүн жаралап кетет деп турабыз, Кудай буюрса. Баракелди. Бул концертибиз 10-11 ноябрда биздин ушул Токтогул Сатылганов атындагы филармониябызда болуп өтөт 2 күн. Андан кийин 1-2 декабрда Ошто өткөрөбүз деп турабыз. Андан кийин жакшы ойлорубуз бар, 7 дубанды кыдырып, бир отчет концерт берип коелу деп. Эң сонун ойлогон ой максаттын соңунан чыксын демекчибиз. Анан келиңиз Туймукан Илбаев эжекебизге дагы суроо тайнып турган кезде ушул кыз-бурак тобуна кантип кошулуп калдыңыз эле? Ошол кезден баштайлычы келиңиз. Мен эми башынан баштасам тиги Шолага айтып аттыган деген. Негизи биздин ушул баягы урма аспапта чыгармачылыктын башаты ошол жактан башталды деп. Кесиптешбиз да. Экөөбүз урма аспапта ойнойбуз. Мен тарбиялаган биринчи шакиртим. Биринчи составда эле, мен 5-чи составда. Жок, шоулада биринчи составда болгонсуң. Сиз шоулада биринчи составда сиз ойнодуңуз. Экинчи составда сен ойнодуң. Анан кийин да кыз-бурак. Анда чын эле баягы союз мезгилинде патриоттук сезим деген аябай күчтүү болчу. Биздин тарбия ошондой болду. Анан эже шаарга келип кетип турат. Анда Фрунзе эле. Анан Туймукан ушундай канча неме канча балдар анда деген эле жандай ансамбльдер жаралып эле анан кийин жарк этип эле анан кайра өчүп калып атты да. Анан кармайлы экөөбүз тең ушул кыргыз деп патриот ошо кыргыздын патриот кыздарынан болуп экөөбүз кармайлы, сен келип мен оң колум бол деп ошентип анан ошондон башталды да. Ошондо 87 ошентип
өзү сиз эже 83-жылы чакыргансыз да. Ооба, барбай койсун. Анан 87-жылы эми баягы Туснасип ошол мезгилде буйруду окшойт. Насип ошого буйруду окшойт. 87-жылы барып, ошол Ленин сыйлык комсомол лауреаттанабызда кыз бурактын 10 жылдыгы болот дегенде ошондон даярдык кылып, ошондон башталды да. Торго 87-жылы түшкөн да. Ошондон улам бирге кызмат өтүп калдыңыздар, эң сонун. Анан эки жогоруда айтып калдыңыз, урма аспаптарды тең экөөңүздөр тең ойнойбуз депчи, анан кийин бул урма аспапта кантип кайдан баягы тандап калдыңыздар демекчи. Анан баягы Кыргызда мындай көрүнүш жок, ошо айымдар урма аспапта ойнойт экен дегенчи. Ойногондо да силер өзгөчө ойнойсуздар да. Көрүп калганбыз. Рахмат. Ошол туурасында айтып кетсеңиз. Кыргыз эстрадасынын жаралышы 67-жылдарга барып такалат. 67-68 жылдары Чорок Кожумдаров деген агайыбыз Кыргыз эстрадасын түзүп, анан жаңылыкты ошо киши алып келген биздин Кыргызстанга. Ага чейин эстрадалар жок болчу да, башка чет өлкөлөрдө бар эле, анан бизде жок болчу да. Анан ошонун улам баягы мен мектепте окуп жүргөндө эле ошолорду телевизордон көргөндө эле таасирленип эле мен деле аларды көргөндөн кийин чыга калып эле 1-2-3 чаканы койгоп, анан бир тазыкты мындай оодарып баарын тескери коюп алып эле анан эки таякты алып эле ура берчүмүн да. Көрсө ошол жака тарткан турбайбы? Насипчи туз насип. Анан Жемпетке келип анда кыз келиндер пединституту Арабаев атындагы өтүп калдым. 72-жылы окуп өткөндөн кийин эле анан кыздар ансамбль түзүш керек, кыздар ансамбль түзүлүш керек деп аракеттер башталып калды. Анан ар бир аспапка азыркы силердин тил менен айтканда кастинг жарыяланды. Конкурс деп коет элек анда. Анан ошо урма аспапка бир 40ка жакын кыз жазылыптырбыз. Анан мен тимели урма аспапты көргөндө тимели Кудайды көргөндөй болбодумбу? Баягы телевизордо көргөн урма аспап тимели сылап жүрөм, сыйпап жүрөм. Эркин Курманов деген агайыбыз бар эле жетекчибиз. Анан кийин бар тапшырмаларды үйрөтүп, алатта катуу баягы строгий деп койт го, баягы кыргызча айтканда ушундай талаптуу жигит болчу да. Анан тапшырманы аткарбай келгенде эле айдай берди. Анан кийин кыздар да эркелешет, талтаңдашат, тиги ойногусу келет, ойнобой келишет. Анан мен ошо көгөрүп, дагы бир Аптап деген кыз бар эле, экөөбүз атаандашып, бирибизди бир заңдып даярданабыз баягы жерге келип алып. Ошентип жүрүп бир 3 айда ошол 40ка жакын кыздардан экөө эле калдык. Анан тагдыр буйруп, анан Аптапта бир күн келбей калбайбы? Ошентип мен анан тандалып алынып ошол жерде ойноп калдык. Бул албетте Кыргызстан үчүн өтө өзгөчө жаңылык болду. Себеби кыздар ансамблинин түзүлүшү чындыгында эле өтө уникалдуу, өтө баягы башка жыгалаң эле балдардын ансамбли болчу да. Ошолордун ичинен жарк этип чыгып эле биз жаркылдап жана ойноп калдык. Анан катар эле 74-76 жылдары студенттик жаз фестивалдарында экөөсүндө тең биринчи орунду алып койдук. Ошо менен Эстония, Латвия, Литва деген жерлерге, Россияны кыдырып кыйрыл такшы алып калдык. Анан окууну бүттүк. Окууну бүткөндөн кийин бизди ал кезде жолдомо менен жиберчү да. Анан мен Айсалкын Кунанбаева деген басистка кызым экөөбүз Ошко бөлүндүк. Оштун педучилищасында барып иштеп калдык. Анан барсак ал жерде ошол кыздар ансамбль түзөбүз деген патрап чуркашып аябай аракеттенип жүрүшүптүр. Анан бизде Айнагүл деген эже иштейт эле. Сарыкова Айнагүл деген ошол Рахман Салмаматов деген агайдын аялы экен. Кийин таанышып билсек. Анан айтып кайды, Гүлшайыр, мен сен күйөөм силерди издеп атат, жолдошум деди. Анан түшүнбөй эле калдык. Көрсө баягы биз ойноп жүргөнүбүздү билет да деген. Анан бизди келип кармады, ал барды. Музыкалык жетекчи кылып мени алды 76-жылы. Ошун төптөй эле деди, кыздар бар экен, барсак эми жаңыдан үйрөнүп аткан кыздар бар экен. Анан ошолордун ичинен бири клавишада кыз гана профессионал экен, калганы эми жаңы кыздар. Ошондон үчөөбүз эле ойноп койдук бир нече чыгарма бүтпастан. Эми биз көргөнбүз да, нотаны билебиз, музыкалык образование билимибиз бар. Мына ошентип 76-жылы кыз бурак түзүлүп, ноябрь айында пахта планы толуп ошо болсун. Ошондо чоң концерттен анан кыз бурактын биринчи тушоо кесүү концерти болуп, анан 5 номер менен чыгып, ошол эле элдин баарын эстеп отурганбыз. Мына эмесе ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин жашап келе жатабыз. Эң сонун. Кыргызстанда 500ге жакын ансамбльдер түзүлгөн. Анда мода ансамбльдер болчу да. Жекирчилар жок эле. Бизден кыйындар бар болчу, мойындалалы. Өтө кыйын музыканттар. Мынакей сизди ушул заманыбыздын эң ийгиликтүү адамы десек жаңылышпасак керек. Неге дегенде 76-жылдан бери 2019-жылга чейин кыз бурак тобун түптөп кармап келиш эң эле кыйын болсо керек. Мынакей буга чейин канча деген топ түзүлдү, ортодо жашабай калды, баягы бири-бири менен урушуп деген кетеген болуп, анан сиздики жалаң кыздар арасында интрига деген көп болот. Жана жогоруда айтып кеттим. Анан ошол кыздарды кантип сактап калдыңыз, баягы кыз бурак тобун?
Сырыңыз эмнеде? Сырым бар. Ошону айтыңызчы. Кыздардын тобун түзүш бул өтө кыйын иш. Өтө кыйын. Өтө Балдар кыйын. болсо 1-2 жолу уруп туруп бол десең токтоп калат. Кызды ура албайсың да. СССР боюнча бир 40ка жакын ансамбль түзүлгөн. Ошол кезде мода болгон. 70-жылдардан 80ге чейин мода болду. Кыргызстанда эмес, СССР. СССР боюнча. Биз СССРдин курамындабыз да. Ооба. 15 республика. Мына ушул ансамбльдердин баары 2 жыл, 3 жылда жок болушту. Өтө көп жашаганы 5 жыл жашады да. Эң популярный болгон Московский девчата, Красная Калина, мына ушул ансамбльдер, Айгүл деген Казакстандын ансамблі, Наргиза деген Өзбекстандын ансамбльдери өтө күчтүү чыгышкан. Бирок баарысы жок болушту. Эмне себептен экени мага белгисиз, бирок жок болуп кетишти. Анан эми биз жашап эле келе жатабыз, жашап эле. Көз тийбесин, көз тийбесин. Көз тийбесин, сөз тийбесин, тил тийбесин, тиш тийбесин деп келе жатабыз да. Эми эч кандай мында секрети деле жок болуш керек деп ойлоймун. Ушу кыз буракка келген кыздардын баарын өзүмдүн баламдай кабыл алам. Өзүм төрөп алган перзентимдей мамиле кылам. Өзүмдүн балдарымдай, менин балдарым эмнени ичсе ошону ичишет, эмне кийинсе ошону кийишет. Талапты катуу коем. Бирок талапты койгонго чейин албетте педагогмун да. Психологиясын үйрөнөсүң. Булардын баскан турганын үйрөнөсүң. Ар бирөөнүн характери. Мүнөзүн, кулк мүнөзүн үйрөнөсүң. Каалоо тилегин үйрөнөсүң. Анан кийин дагы бир эме жагы бар, бир өзгөчө жагы бар. Анан кандай кылганда бул кызга кандай мамиле жагарын үйрөнөсүң да. Мына ушул көптөгөн илимий топтомдордун негизинде анан мамиле кылып, кыздардын башын бириктирип, буларды бир багытка багыттоого аракеттенесиң. Бирок ошол эле кезде бир эле мен ушинттим десем жаңылышамын. Кыздардын өзүнүн демилгеси, өзүнүн күчү, анан патриоттук сезим, мына сен Түйүмкан жакшы айттың. Ошол кезде бир эле сезиммен жашайт элек да. Кыз бурак кармалыш керек, кыз бурак жашаш керек, кыз бурак элге кызмат кылыш керек, кыз бурак бул бирөө гана. Бул бир нерсе жоголуп кетпеш керек деген ушундай бир патриоттук сезим менен жашачубуз да. Анан албетте ыйлаган күндөрү көп болду, боздогон күндөрү көп болду. Кошоо барабастан жашап Жандуу ойночубуз, жандуу ырдачубуз. Анан эле бир күн эле ал кезде Союз мезгилде алып качып кеткен мода болчу. Анан эле бир күн эле бир жерден бөктөрө качып алып качып кетип калчу бир кызымды. Анан кийин эле депрессияга түшүп 2 ай, 3 ай ыйлап, көзүбүздүн жаш токтобой, баса албай, ушундай бир депрессияларга түшкөн мезгилдерим болгон. Көзү жаштык экен да. Кийин анан ал деле көз жаш токтоп калбады. Ошентип анан бул эң кыйын процесс меники ушу 95-жылга чейин болду. Чынын айтайын, эң ушундай кыйынчылык мезгилдер. Себеби бир эле кыз кетип калса, анын ордун алмаштыра турган кыз жок болуп калат эле. Балдарга жыргал эле да. Бир кыз жоголсо бир нота түшүп калгандай эле да. Жок да, бир жүрөгүм токтоп калгандай, жүрөгүм иштебей калгандай болуп калат эле да. А балдарга жыргал болчу да. Бир бала иштебей калса, тиги Асандын группасынан бирөөнү чакырып келип ойнотуп берет элек. Үсөндүн группасынан бизде жок да. Анан отуруп алып көз майды кетирип, эмгегибизди сарптап, уйку дегенди билчү эмесмин. Мен азыр таң калам, кандай адам болуп экен деп. Таң аткычы. Таң аткыча репетиция. Анан жумушка барабыз. Мугалимбиз да, педучилищеда. Ал сабагыбызды 4-тө бүтөт. 4-тө бүтүрүп алып кайра келип, бир аз эс алып алып туруп, эс алсак, эс албасак, кайра репетиция. Мына ушундай иштептирбиз десең, көрсө ушундай иштегенде гана узак жашай турбайсың. Эми ошол сырын эми өзүм үйрөнүп атам азыр. Мына ушу көз талбаган, мына ушу тынымсыз, үзгүлтүксүз эмгек. Анан кийин ошол мен Рахман Разыков досум айткандай, сен башкача жетекчисиң дейт эле. Эмнеге десем, бир колуңда шоколад бар, анан бир колуңда камчы бар дейт эле. Сен камчылап туруп, анан шоколад берип сыңарында. Мына ушундай шарттарда, мына ушундай кырдаалдарда, мына ушундай өмүрдө жашап келдик алтындары. Легендарлуу кыз бурак группасы жалгыз республикабызда, жалпы Кыргыз СССРинде Кремльдин концертинде жалгыз кыз бурак командасы концерт берген. Андан соң мына жакында эле Самара Каримова берди. Ошол концертке берүү үчүн негизи маданиятта дагы, СССР маданиятында дагы оор салмактуу орunu бар группа гана ырчы гана берген да. Ошол убакта сизге ошол концертти бергенге ким жардам берди? Же өзүңүздөрдүн эмгегиңиздер менен
ошол жака барып калгансыздарбы? Жок, ал кезде бизде коммунисттик партия башкарчу. Коммунисттик партиянын идеологиясы өтө күчтүү болчу балдар. Алардын ар бир жасай турган иштери жасалып, жазылып, текшерилип, Бүтүр точкага чейин. бүтүр точкага чейин дыхания, дем алып, дем чыгарганга чейин жасалчу. Ошол тарбияны алып калганыбызга биз ыраазы болобуз, алтындарым. Мына ошол тарбия таалимдин ошол иш-чаралардын ичинде Кыргызстандын күндөрү өтүп турчу. Москвада 15 республиканын күндөрү өтчү. Москвада 15 республиканын жетишкендик көргөзмөлөрү өтчү. Жаштар маданиятынын 15 республиканын жаштарынын ар кандай форумдар өтчү да. Мына ошолорго биз үзбөй катышчубуз. Бизди кошот эле. Бизге программаларды, моуларды даяр, программаңарды алып келгиле дейт эле, биз албасак ошолорду көрсөтүп беришчү. Моурлар даярдайсыңар деп. Мына ошентип биз Самаранын ушул Кремль дворецинде концерт берген өтө кубанычтуу көрүнүш. Себеби бул дагы өтө чыгармачыл адам. Анан өтө эмгекчил кыз да. Анын алдында Асан деген менин иним бар. Асан аябай мыкты жигит. Мындай жигиттер көбүрөөк болсо маданиятыбыз өнүп кетмек экен. Бир ондогон кыздарыбыз бар, Кремльде концерт коюп калмак экен да. Себеби тапкан каражатыны Самарага чаптайт да. Ушинтип ана биз да ошентип жашаганбыз. Биз дагы тапкан каражатыбызды кыз бракка чаптайт элек. Ударник көрсөк, жаңысын алууга ашыкчубуз. Гитаралардын жаңысын алууга ашыкчубуз, микрофондордун жаңысын алууга ашыкчубуз. Кийимдери биздин жаңыланып турушун ашыкчубуз. Биз акча топтогонду билчүбүз биз. Акча топтогонду мен кече 2005-жылдан кийин билдим. Акча топтош керек экен депчи. Ошого чейин ошо өзүнү каржылап, өзүнү багып, өзүнү гана өстүрүп келди алтын. Кесипкөй адамдар десек да жаңылышпасак керек. Ооба, биз ошол Самара концерт койгон жерде биз эле эмес, көптөгөн артисттер концерт койгон. Биздин баягы көргөзмө болгондо, мисалы үчүн биз өзүбүз 5 номер, 6 номер, 10 номер менен чыккан күндөрүбүз болгондо, ал жерде Кыргызстандын күндөрү жолсун ушундай көптөгөн иш-чараларга биз катышканбыз. Кремльдер үйү бул концерттик эң чоң 6000-7000 адам баткан чоң концерттик залда. Ошондуктан эми баягы кейбір Самаранын күйөрмандары билип билбей жазып атышпайбы? Самара биринчи концерт коюп атат, Самара алгачкы жолу концерт коюп атат. Менин эмеме бирөө жазыптыр кече. Кече эмес, бир 3-4 күн болуп калды, өчүрүп койду. Бир фейк экен да, кирсем фейк турат. Фейктер заманбап кемпирлер пайда болуп келатабыз. Анан кийин баары закрытый жок, анан кокой фейк турбайсың деп. Кыз бурак мынтип жазыптыр. Кенже Дүйшеева кыз буракты түзгөн эле го. Деп жазып коюптур. Анан кокой дедим, ошонун сыңарындай болуп атышат да, Самара биринчи концерт. Бул Самарага чейин, Кенжеге чейин маданият, мага чейин маданият өнүккөн да Кыргызда. СССР болуп жаралгандан баштап 1928-жылдан бери маданиятыбыз өнүгүп дүркүрөп келе жатат да. Биз тоодо ташта жүргөн эл, тоодо ташта комуз боз үйлөрдө жүргөн эл чогулуп шаарды түздүк. Чогулуп үй жайыбызды бириктирдик. Чогулуп алып туруп мыктыларды чогултуп концерттик топторду түздүк. Анан кийин биз бүгүнкү күнгө жеттик да. Анан эле баягы илип койгон чарыкты унутуп калган болбойт да. Андай ошондуктан ал кыздарыбыз, Кенже Дүйшеевалар кыздарыбыз кичээки 15-чи курамал. Ага чейин 100 150 кыздар мына кетишкенде даярдык. Балким жебе тобун түптөгөндөр дейлик, Жебе тобун түптөдү десе анда башка иш да. Ошондуктан адашкандар көп болот да. Ошондуктан алтындарым көп адашпагыла, соцсеттерге кире берип, анан билип билбей жаза бербей келип уят болуп калабыз башка элдерге. Анан ушулар ушундай экен да, кече эле 2000-жылы маданияты башталган экен, кече Самарадан башталган экен дебейби? Алтындарым, ошондуктан биз туура бардык тарыхыбызга биз туура көз караш менен, чындык менен карашыбыз керек. Ошондо гана өнүгөбүз да. Анан жалгандын өмүрү кыска болот. Буга чейин биздин эжекелерибиз келип кетти, кыз брак тобунда анан айтып калды, өзгөчө кылып даярдап жаткан кезиңиз концертте депчи. Анан ошондо мен да азыр сизди карап олтуруп байкап койдум, сиз да урма аспапта ойношоңуз керек сиз дагы, бир жеринде болсо керек, жоктусузбу? Биздин силердин сөзүңөр мен айтайын, хайп номерлери. Жогоруда белгиси.
Бара келди. Силер билгенмен сүйлөп калып Бара дегенчи. Хайп номерлерибиз бар, бирок айтпайбыз. Айтпайсыздар. Бара келди. Сонун номерлерибиз бар. Кудай бурса концертке келгендер. Бул жактан дагы сиз жөнүндө дагы көп окуяларды айтып берди. Ушунча катуу кармайт экенсиз кыздарыңыздарды. Бирок мен эфирде саат 7ден ашып келип баратсам, сиздин эң биринчи саатка келген кыздарыңыздар саат 7:30да эле бул Күзүп жаткан экен. алдында комуздарын кармалып репетиция кылып атыптыр. Анткени ушул эжекебиздин атын мындан дагы жогорулаталы, уят болуп калбайлы деп эртерээк келип даярданып атканда аябай суктандым. Абдан катуу кармачы экенсиз. Анан бир дагы окуяны айтып берди. Бир концерт деле болуп атыптыр. Сиз барабан ойноп аткан кезиңиз. Анан ушул бир же гастролдордо жүрүп калып анан тияктагы бир кызыңызга бирөө тийишип койгонго. Анан сиз ошол жактан ойноп атып эле барабаныңызды коюп барып тиги жигиттин өпкөсүн үзүп аны эшикке чыгарып туруп кайра таптакай келип ойноп калдыңыз деп айтат да. Анан ошол бактылуу көзүрмемдер баягы орусча айтканда смех и грех дегенде ал убакта бир кооптуу көрүнсө азыр мындай күлкүмүштүү бизге көрүнүп атат да, бир кандай сонун. Мен өзү үй бүлөдө эркек мүнөз болуп чоңойгонмун да. Эмнегедир билбейм ошондой чоңойгонмун. Анан мен өскөн мен досторум деле эркектер болчу. Классташтарым деле эркек балдар. Ошо көчөбүздө узун көчөбүз бар эле, Такамайлы деп коет. Ошо Такамайлыбызда жалаң эркектер, тууган ургузум бар, эркек балдар менен ойночумун. Кыздардын алдына бир аз эле отурчумун. Анан ушак даерге кирсең элечи, анан кетип калчумун да. Анан байкем бар эле спорт менен машыктырчу да. Спорт аябай жакшы көрчүмүн. Баягы боевой, ал армиядан келгенден кийин мага боевой приемдордон үйрөтүп коюп атпайбы. Анын пайдасын көп көрдүм да кийин. Анан 9-класстан бир бала тийише койт дейм, чоңойгон кыздарыбыз. Анан 9-класста Акбаралы деген классташым тийише койгондо анан баягы прием менен бир степпин да. Анан ал жатып калып, оозунан көк чыгып, анан больницага жеткиргенбиз да. Анан кийин байкем анан запрещать эткен, аны экинчи мындай нерсени колдонбогун депчи. Көрсө кийин ошондон коркуп мен анан колдонбой калганмын. Кийин анан кыз буракты түптөп даярдап чыккандан кийин ал приемдор керек болду. Себеби эме элге рахмат. Эл колдоду, эл кол чапты, жакшыбызды чыгарды, жаманыбызды жашырды. Бизге эч ким каржы берген эмес. Эл эле топтолуп келип эле концерт коюп каржы топтолот эле. Анан ошону эле алып алып эле баардык нерсебизди жаңылап эле, формаларыбызды тиктирип эле анан Бишкекке жөнөйт элек, ооба. Анда эми самолетторго салып алат элек, кээде автобуска түшүп алып Бишкекке келип. Менен да келчүбүз. Поезд бар эле анда, поездго түшүбүз. Анда терек. Ошентип эле жүрө бердик, өзүбүздү эле багып эле, өзүбүздү өнүктүрүп, өзүбүздү өстүрүп жүрө бердик. Баракелдең сон. Анан кийин концерттерде, тойлордо, ал кезде тойлор аз болчу. Иш-чараларда ал кезде ичет эле да. Ичүү баягы ачуусунан ичип коюшат эле. Анан эми көтөргөнү көтөрүп, көтөрбөгөнү көтөрбөй калып, ар кандай ситуация болуп кетет. Мен анда спокойно эле туруп алып эле баягы жакшынакай 2 төпөштү берип, ана шылкылдатып эшикке чыгарып коет элек да, анан концерт улай берет элек. Аны эл деле кадимгидей кабыл алчу. Туура эле кылды Гүлшайра, жакшы болду деп элечи. Бир жолу бир жерге тойго чакырылып калдык. Анда той аз болчу да, бир той болуп калды. Тойлор ресторанда өтчү эмес. Мындай эле бактын ичинде, бактын ичинде 2 килем тартылып, ошо 2 килемге 2 мындай төгөлөк шакек тартылат эле, пахта менен. Анан 2 жагына аты жазылып койчу, Асан, Айзат деп. Анан ашып бараткандар бактылуу болгула деп жазып койчу. Ал той бүткүчө түшөт болчу, жоголуп кетет. Мына ушундай тойлордун биринде ойноп калдык. Анан бир бала аябай чында эле жинге аябай тийди да. Артыбыз жүгөрү эмекен тала. Жүгөрү таланы кесип анан биздин артыбызды немебизди, сахнабызды ойноп атабыз, бирок аябай келип такыр жанды коюп атты да. Кыздарды деле бирок ар жака түртөт, бери жака сүйрөйт. Кой десе болбойт, тиги тойдун ээлери кой десе болбойт. Анан кийин бир убакта баягы ачуум аябай келгенде мен жаман болуп кетем да. Ачууну алдым да, 2 палочканы алдым да, аны ударникте ойнойм да. Анан 5-6 палочка турат да менде. Ал ар түрдүү жумшагыраагы болот, башкача үн чыгарат. Орто жумшагы болот, ал башкача үн чыгарат. Катуусу болот, башка үн чыгарат да. Кээ бир ырларга ошолорду пайдаланат. Ушу баягыны баарын алдым да.
Анан барып туруп анан эки тептим, эки көпөштөдүм, анан жүгөрүгө кетти. Мен кеттим жүгөрүнө. Мен артымдан бүт тойго келген. Анан албетте мен аны акыл эсине келтирип, кампанын арчып, анан дагы оозу мурдун арчып коюп, анан кийин келип кайрылантканбыз. Мындай учурлар болду. Эми ал ошол кезде мүмкүн туура эместер, азыр деле мүмкүн туура эмес, бирок андай кылбасак болбойт болчу. Мен кыздарды чек араны кайтаргандай кайтарбадым ба. Ошондуктан мага чек аранын мыкты кызматкери деген төш белгиси болот да. Бүгүнүзө бериш керек а. Чек араны кайтарган. Бир кызымдын бир тал чачын түшүрбөдүм. Бүгүнкү күнгө чейин. Ар кандай кырдаалдар болду. Ар кандай жаман жакшы нерселер болду. Бирок мен эч качан кыздарыма кыянаттык кылбадым. Эң сонун. Алаканга салып, баягы өзүнүн биздин кыргыз кыздарынын пейилин, өнөрүн өрүктүрөтүп, мына ушул кезгече алып келдик. 320 кызым азыр турмушта, бала чакалуу, неберелүүмүн. 30га жакын кызым мына бүгүнкү 350ге жетти да, бүгүнкү эле 8 кыз даярданып жатышат. 4өө бул жерде сайкал менен, 4өө менде ошто. Мына ошентип аябай кыйналганда колду шилтеп басып кеткен күннөрүм көп болду. Бүт ушул тойдум ушул кыз бурагынан. Дейп анан баягы таарынычым тез жазылат, өзүм тез жазылам менчи. Бирөө мен аябай таарынычып кетсем дагы кайра өзүм сүйлөй берем да ушундай адамдар. Ошол кыялым менен мен жеңип келдим да ушул нерселердин баарын. Анан кой, уят. Эми эмгек айланып калды, уят. Кайрылалы дагы ушул топту бир жакшынакай кылып бутуна коюп коелу деп. Кайрылып иштеп отуруп 43 жыл жашап коюппуз балдар. Мына эми ушул юбилей концертибизди өткөргөн турабыз, Кудай буйрса. Сонун кылып өткөрөлү деп аракеттерибиз өтө чоң. Анталиядан, Түркиянын Стамбулунан, Россиянын 3 шаарынан кыздарым учуп келишти. Бир экөөсү эртең 4-үндө келет, Кудай буйрса баарыбыз топтолуп концертти бергенде турабыз. Ошол ойлогон ой максаттарыңыз соңунан чыгып, Кудайым кут кылсын дейли. Эми келиңиз Туйумкан эже, сизден бир ыр сураналы. Бир ретро ырлардан сураналы, ошол кыз бурак тобунда жүргөн ырлардан бир жагымдуу чармалар жаңыртып кетсеңиз болот дейли. Туйумкан кызыбыз бизде мындай да, өзүбүз кыз буракты ойногон менен чыгармачылыкта дагы кошо алып жүргөн бир инсандар болуп калдык да. Мисалы үчүн урмеле аспапта ойноптун болбостун башка аспаптарды дагы өздөштүрдүк. Андан сырткары оончу да болуп кеттик. Мына эмесе. Оончу композитор биринчи чыгарып алып оондорубузду уялат элек көрсөткөндөн. Эмне дейт деп, Анан бул да Туйумкан дагы оончу композитор. Мунун эң татынакай жакшы, накай күлүп кой деген ырыны Гүлнара Тойгонбаева ырдап, аябай кыргызга таанытты. Андан сырткары дагы Толгон Токой мыктырлары бар. Түкө кепсенде. Бул жерде баягы отунчунун отуну жок дечи эле, өтүкчүнүн өтүгү жок дегендей болчу. Чын эле бул чыгармачылыкта иштеп өткөндө өзүңдүн немеге убакыт эле болбой калат окшойт. Тигиникин жасап, анан мунукун жасап, мындай ырдап келсе, андай эмес, мындай ырда, тил жеткиндей туруп, мындай тур деп отуруп, ошол мен болуп калат экен да, мындай кандай десем, көңүл бурбай калат экен. Анан жакшы бул жагынан өзгөчөлөнүп эже азамат эже, өзү негизи азамат. Отуруп алып бирибиз Жок, чын эле. Шарт болуп калды, Шарт болуп калды. Ай, рахмат алтындар. Анан эми чыгармачылык кандай десем, кыздар менен чогуу келип ырдасам болмок эле, өзүм кандай болор экен. Эже көз ырдабайбы андан кийин. Ана мен ырчы болуп кетпейм. Компьютерчиге чыгам. Баракелде. Келиңиз. Жок, чын эле эже. Кайсыны? Чогуу эле ырдагандардан. Анткени мен коллективдик группада ошол эле нерсе калды менде. Группа менен. Кыз бурак деле тап коелу. Мен тамагым ооруп атат, мен карабайсың. Баштайбыз, кылдап кошулабыз да. Кайсы танаштан алабыз? Ала бересиң. Алт, экөөстөн алт. Экөөстөн алпыз да. Кеттик. Тал-талдап өргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз, таңдагы булбул өнбөнүп ай, таңшып бер ырдар чагыбыз, таңдагы булбул өнбөнүп ай, таңшып бер ырдар чагыбыз.
Баракелди, кандай сонун аткаруу, өзгөчө. Буга чейин ошо Гүлмира эжекебиз келип кеткен, Мина бар, Сен бар эжекелер айтып калган, бул биздин визитный карточкабыз болчу депчи ошол кездеги. Мынакей ошону негизи Гүлшара эжекебиз айтып калды, ар бир кыз бурак тобунун өзүнүн бир визитный карточкасы бар болчу депчи. Ооба. Өзүнүн ушундай бөлүм менен баштачу деп. Бүгүнкү күндө 18 курам. 18 курам. Ошол 18 курамдын ичинен бир 4 курам алтын курам деп өзүбүз санап жүрөбүз. Себеби кыргызда дөң этип таанылып, бүгүнкү күндө дагы кыргыз элибиз ошолордун атын атайт да. Ошо кыздарыбыздын. Ошо алтын курамдын эң башатында биздин состав, баягы биринчи состав деп коелу. Биринчи курам бул 60 менен 67-нин ортосундагы байбичелерибиз. Андан кийинки курам тыныгуу курам болуп калат. Бул болот, мына азыр деле бизде кичине тыныгуу болуп турбайбы кыз буракта. Болот экен, бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Андан кийинки курам, дүңкке чыккан курам ушул 82 жылдан калп айтпайын, жок 80ден 87ге чейин, 87-90 жылдар. Жок, 87ге чейин жана Гүлмира Ергешева, Каным Акрамова, Касиет Артыкова, Минавар Матиева, Роза Шүкүралиева мына ушул мезгил бир дүң этип чыкты. Кыргыздар ошолорду ырдап калды. Андан кийинки курам 87-жылдар, силерде 87, 91ге барып такалып калып атат. Тамара Урайымовалар, Ыйлабач Терезе деген ырларды даган, Чынара Сейитбурканова деген кызыбыз бар. Эң сонун ырларды ырдап жүрүп, алда оончуга айланып кетти да. Баягы сүйкүм элес, эстей жүр деген ырлар бар го. Ошол ырдын автору азырчы. Ондогон ырлардын автору эң сонун ырдайт. Мына ошол кыздардагы бир дүрт этип Севара келди, Севара. Келди. Ошол Баякова неме Аида деген скрипачка кызыбыз, ушулар бир өзүнчө бир дүң этип алышкан. Анан булар андан арда дүң этмек да 90-жылдагы кыргыз өзбек ортосундагы кичине чыгып кеткен жаңжал бизге кедергисин тийгизип, анан ары чындыгында көңүлүбүздө болбойчу бир топ бир жылга чейин аябай бир башкача акыбалда жүрдүк. Кийин анан кыздар турмушка чыгышты, тигиндей болуп кетишти. Андан кийинки курам мына 2000-жылдан 95-жыл келишкен ал кыздар. Бирок эми даярдоо этабында жүрүштү да. 2000-жылдан 2007-жылга чейинки этап бул ушул Гүлнара Калдарова, Кенже Дүйшеева, Айжамал Кабылова, анан кичинекей Сайкал. Ильяс Абдыразаков. Мына бул бир курам 2000-жылы дүң деп ушул жерге концерт койдук. Ошол жерде дароо эле кыргыздын сөзүнө алынып, оозуна алынып, көзүнө илиндик. Анан кийин мына ушул 4 курам кыргызга таанылган курам болду. Аны ортосундагы кыздарга да чоң рахмат айтам мен. Бая көрүнбөй кеткен, билинбей жүрүп, мисалы үчүн 3 жыл жүрүп деле дүрт этип чыга албай, баягы мен чыгара албагандырмын мүмкүнчү. Или ошол шарт ошондой болуп калганбы? Ошол кыздарымдын баарына дагы мен бүгүнкү күндө жолукканда да жолукпаганда да өзүбүздүн WhatsApp'та группаларыбыз бар да бизде деле. Ошол группалардан келип мен ар дайым ыраазычылыгымды билдирип турам. Себеби ошо переходной период деп коелу, өткөл мезгилде дагы ошо кыз буракты жоготпой кармап турган өзү эрдик болгон да. Мына ошондуктан ошол 350 кызыма мен бүгүнкү күндө ушул 43 жыл жашап, 43 жыл кыргызга кызмат кылып, 43 жыл сахнадан түшпөй, 43 жыл ошол кырдаалга, ошол шартка жараша чыгармаларды аткарып, кыз бурак өмүр берген ошол 350 кызыма мен чоң ыраазычылык билдиремин. Ар дайым бар болгула кыздарым. Өмүрүңөр узун болсун. Үй бүлөңөр менен бактылуу жакшы күндөрдө жашагыла. Кыз бурак үчүн кайсы бир күндөрдө, кайсы бир жаштыгыңардын бир бүртүмүн берип сүртүп кеткенсиңер, ошондуктан мен силердин баарыңарды сүйөмүн. Кыргыз эли силерди сүйөт. Кыргыз эли силерди ардактайт, урматтайт. Кыз бурак деген ат түбөлүк жашасын деп баарыңарга жакшы каалоолорду айтып кетем. Бар болгула алтындар. Бул жака СМС билдирүү келип жаткан кез экен, четтен жаңырып кетирейин. Ийгилик каалайм Гүлшара Эжекова деп жазып жиберген экен Кочкордон. Бул жака дагы жогоруда биз оюн аттык элек жооптор келип жаткан кездер экен. Жөнөтө бериңиздер, арактуу теле көрүүчүлөр. Салам Пирамида каналы, силерге чын ден соолук каалаймын. Эч качан жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин. Силерди көрүп, тамактанып олтурабыз. Гүлшара эже, сизге ден соолук каалайм. Жүзүңөрдөн күлкү кетпесин. Менин кызым Орозгүлдүн бүгүн туулган күнү. Ошого каалоо сөзүңүздү айтып коюңузчу. Сизге ден соолук болсун. Эч качан оорубаңыз. Ушинтип көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүп жүрүңүз. Маанайым жок эле, сизди көрүп көңүлүм көтөрүлдү. Эч качан карыбаңыз. Канчалаган кыздарды бактылуу кылдыңыз.
Гүлшайыр эже, сиздин ырыңызды сагындык, бир ырдап бериңизчи, сизди көрүп олтурабыз деген экен. Стилиңиз өлү жагат мага дептир. Стилиңиз Кандай стилиңиз? Стилиңиз абдан сонун экен дейт. Көрдүңбү? Биздин сынчыбыз эл да. Ооба. Эл бизди сындап, оңдоп түзөп турган өмүр бою. Эми демек Бул жакта келиптир. Салам Гүлшайыр эже, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Сеңдиңиз көрөм деп бурул деп жазган экен. Бул жакка да СМС билдиргелип аткан экен. Эжекелерге чоң ийгилик, ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо каалаймын деп активдүү катышып жаткан Асыл эжебиз экен. Чыгармачылык ийгилик, үй бүлөсү менен бактылуу болушун деп активдүү катышып жаткан Асыл эжеңер деп жазып жиберген экен. Баракелде. Алып баруучу балдар азаматсыздар, кыйынсыздар деген экен. Чоң рахмат деле. Салам Гүлшайыр эже, сиз эң кыйын айымсыз. Биз сиз менен сыймыктанабыз, азаматсыз. Ат башыга качан келесиз? Биздин бүлө сизди жакшы көрөбүз, балдарым дагы деп баягы өөп жаткан быйткычалар жөнөтүлгөн экен. Айында мен да өөбөм баарыңар. Саламатсыз Гүлшайыр эже. Удаа келген эки майрамыңыз менен коттуктайм. Ден соолук, ишиңизге ийгилик каалайм дептир. Концертиңизди абдан жакшы өткөрүп алыңыздар. Мен сизди абдан жакшы көрөм. Аял болсоңуз дагы эркектин жумуштарын кылган күчтүү аялсыз. Сизди терең урматтаган активдүү угуучуңуз Бишкектен Тамара аттуу көрөрманыңыз жазган экен. Рахмат. Баракелде. Эжеке канча жаштасыз? Ошол эле бойдон экенсиз го деп жазган экен. Мына эмес. Кыздын жашын сурабайт, 18 эле. 18ге кирдим. 18. Келип калдык. Майрамыңыздар менен Гүлшайыр эжеге суроо бергим келет. 43 жыл ичинде тарбия алып, кыз буракта ырдаган кыздардан жүрөктө бирөө калат да симпатизировать эткен дейт. Же бир окуясы менен эсте калган деген экен. Ошол 43 жыл ичинде бир өзүңүзгө жаккан кыздар барбы дейт, баягы симпатизировать эткен деп жазган экен. Ой, ата менен энеге балдардын баары бирдей да. Бирдей да баарысы. Бирок арасынан бирөөсү жакшы Арасынан көрөсүңбү? жакканы да болуп калат, кээде жакпай калганы болуп калат. Жакканын деле билдирбейсиң, жакпаганын деле билдирбейсиң. Себеби ошол жердеги тартип ар дайым бирдей духта, бирдей темпте кармалып туруш үчүн баарыны бирдей кармайсың алтын. Бирөөсүн өпсөм, онун тең өпүп чыгышым керек. Бирөөсүнө бир конфет берсем, 9-уна да берип чыгыш керек. Бирөөсүн урса баарын тең уруш керек. Бирөөсүн урушкан болсо баарын урушуп коюш керек. Себеби болбойт. Мени урушу деп капаланып калат да. А тигини да бир кычыгын таап биринчи деп урушуп коюш керек. Урушуп аткан кезде пайда болот да. А тиги туфилегенде арсыман эмес деп коюш керек. Баракелде. Өзгөчө тактика. Бул эми калыптанган да, иштелген, чыккан кыздардын мен мына билем ата энелер үй бүлөсүндө бир эки кызын тарбиялай албайт алтындарым. Албайт андай нерсе. Ошол кыздардын кызы берген ошо таланты, өздөрүнүн аролугу деги эле кыргыз кыздары ыймандуу болгон. Ыймандуу болгон буга чейинкилери деп баса белгилеп берем. Анан азыр деле ыймандуу, бирок азыр башкача. Башкачараак. Туура айтасыз. Бизде тартип маселеси, таалим маселеси аксап калды. Аксап калды. Мен көрүп атпаймынбы? Көрүп атам да. Илберинки кыздар жок, именинки кыздар жок. Улууну урматтап кишини сыйлаган кыздар жок. Бул эмнеге маңкурттукка баратканыбызга мен түшүнбөйм. Ал мен ойлоп кеттим, тарбия бергенденби дейм. Тарбияданбы депчи. Тарбия мындай болуп калды да. Тарбия 90-жылдан кийин баягы 97-2000ге чейин аябай кыйналып жашадык. Элдин баары кантип акча табыш керек, кантип тамак табыш керек менен жашап калдык. Бул бир муун. 10 жашка чейинки бир муун аксады. Андан кийинки муун чет өлкөгө барып иштеп келип акча табуу менен бул муундарыбыз кыйра баратат. Мектептеги тарбия начарлады. Үйдөгү тарбия өтө начарлады. Мен таң калып атам, бизге келген кыздардын дагы бирөөсү дагы картошка курганын билбей келген кыздар. Мен оюмча бул ата энелер каякты карайт, мен түшүнбөдүм. Буга чейинки кыздар жок дегенде жарма жасаганды билет эле. Жок дегенде тамактын 2-3 түрүн жаскан билчү да. Анан ушуларды карап отуруп, сара эсеп саласың да, сара эсеп деп. Анан өтө кыйын акыбалдабыз азыр. Тарбия, таалим күчөтүлүш керек. Мектепте, балдар бакчасында, үй бүлөдө, жогорку окуу жайында таалим, тарбия маселеси көтөрүлүп, ошол ишке ашпаса, аябай жугумсуз тарбия менен келген балдар кыздар көбөйө берет алтындарым. Орус тилин сүйгөн, англис тилин сүйгөн балдар көбөйө берет. Муну гимнди билесиң десе жок, мен Казакстан гимнин ырдайм, Россиянын гимнин ырдайм деген балдар көбөйө берет. Бул деген нерсе барып туруп биздин
кыргыз элинин тамырына балта чабат. Ошондуктан мен жеке пикирим бул. Мүмкүн башкаларда башкача пикирдир. Бүгүнкү күндө аябай күчөтүш керек тарбия берүүнү. Кыздарга айрыкча. Кыздарга айрыкча тарбия бериш керек. Эркек балдарга мен билбейм, эркек деген сырткы тонда. Аял киши ички тон. Аял эртең бала төрөйт, бала тарбиялайт, өзү эч нерсе билбей турса эмнени тарбиялайт? Ошондуктан кыздарыбызга өзгөчө таалим тарбия бериш бул биздин милдетибиз. Муну туура айтасыз. Анан бул жакта сурап калды. Ошол 43 жылдан бери кайсы окуя сизде эсиңизде калды деп күйөрмандар сурап атат да. Абдан эле көп болсун. Ой, окуя Бирөөсүн айтпадым, жүгөрүгө чейин барып Шундук окуялар болот да. Бул мен күлүп калам да, баягы 18 курамдын ар бирин өзүнчө бирдей китеп чыгарыш керек деп түйүм кара. Анан эми бир кездерде ошондой да болот. Жакында биздин Кыз бурак деген сонун бир китебибиз чыккан жатат. Анын ичинде бүт сүрөттөрүбүз баягы биринчи муундан баштап. Анан биз жөнүндө жазылган баяндамалар, ушундай сонун китеп чыккан турат, Кудай буйрса. Эми эсте калган окуялардан эмне бар я? Түкө. эсте калган окуялардан баягы Көп да эми анын кайсысын азыр эстейсиңер? Эстегенше бул жактан SMS билдирүү жаңыртып турайын. Өзгөчө SMS билдирүүлөр келген экен. SMS билдирүүлөр өтө көп келип аткан учуру, урматтуу телекөрүүчүлөр, Гүлшайыр эжекебиз келер убакыт менен SMS билдирүүлөр шар жаады. Анткени сиз келгенге чейин сиздин Негатив, позитивтерди эле окуй бер. жок, андайлар жок. Саламатсыздарбы, Пирамида каналынын алып баруучулары, Гүлшайыр эже концертиңер жакшы өтсүн. Сиз сүйлөгөнүңүз угуп эле олтургум келет дейт. Бар болуңуз, көп жашаңыз, сизди сыйлайм. Далай кыздардын багын аштыңыз. Сиздин эмгегиңиз менен нан таап жүргөн кыздарыңыз бар. Көп жашаңыз. Сиз катуу тарбиялаган үчүн кыздарыңыздын артынан жаман сөз угулган жок. Бар болуңуз деген экен. Ой, рахмат жан. Саламатсызбы Гүлшайыр эже, сиз каргаларды булбул кылдыңыз го. Ырдай албаган кыздарды да ырчы кылдыңыз го, чиркин. Көп жашаңыз. Өтө сонун эфир болуп жатат деп Тажикстандан жазып жүргөн экен. Ой, рахмат, баракелде. Тажикстандан болуп жаткан экен. Салам Тажикстан, алтындар, аман болуңар. Ай, келгиле концерт көрдүк. ошко келгиле да. Ошко келсин. Саламатсыздар Пирамида, саламатсызбы Гүлшайыр эже, ишиңизге чоң ийгиликтерди каалайм, бар болуңуз деп Таластан Айгерим аттуу көрөрманыңыз жазган экен. Таптатынакай болуп, ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Сизди аябай сүйөмүн, жана сыймыктанамын Гүлшайыр эжекем. Телевидениянын көркү болуп жүрө бериңиз деген экен. Ой, рахмат, чоң рахмат алтындар. Саламатсызбы Гүлшайыр эже, кандайсыз? Майрамыңыздар менен куттуктайм. Ден соолукта аман болуңуз, бактылуу, каарылык, бакубат жашоо каалайм. Концерт жөнүндө маалымат берип кетиңизчи. Урматым менен Итикулова Фарида аттуу көрөрманыбыз жазган экен. Качан окуйсуң деп көздөрүн жашыланып ыйлап отурган. Өтө эле жогоруда айтып кеттим. Кудай буйрса 10-11 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда баарыңыздарды күтөбүз. Ошол жерден келип, биз менен көрүшүп, сагынычыңарды жазып кетсеңер болот. Буйрса. Кандайсыз Гүлшайыр эже, сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгиликтерди каалаймын. Ар дайым бар болуңуз деген экен. Рахмат. Саламатсызбы Гүлшайыр эже, ишиңизге ийгилик, ден соолук каалайм. Ар дайым жап-жаш бойдон жүрө бериңиз. Сизге суроом, Кыз бурактын эң биринчи тобу кайсыл жылы чыккан? Бели алды айылына салам жолдоп коюңузчу, сураныч деп жүрөкчүлөр жөнөтүп ийген. Рахмат. Бели алды айылына баарыңыздан чоң салам. Мыкты айыл. Лайым ар дайым ишиңер алга жылган, элиңер өскөн өңгөн, балдар азамат болуп чоңойгон айылга айлансын алтындарым, аман болгула. Баракелде. Саламатсыздарбы, силерди көргөнүңүзгө абдан кубанычтуубуз. Бүгүнкү майрамыңыздар менен көп жашагыла, ишиңерге ийгилик, дайыма эле жүзүңөрдөн күлкү кетпей, аман жүрө бериңиздер. Өтө кубанычтуумун деп Садат аттуу Саадат туура эмес жазып алдым дейт. Саадат аттуу көрөрманыңыздар дейт. Жигиттер меникин окубай жатасыңар деген экен. Гүлшайыр эжеге Бишкектен ысык салам, майрамыңыз менен куттуктайбыз. Бүгүнкү майрам күнү Кыз бурактын генералы эмес, маршалдык наамын ыйгарабыз. Сизге бар болуңуз. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Мынакей Ошо элдин наамы менен эле жүрөбүз, Кудай буйрса. көптөгөн SMS билдирүүлөр келип жаткан кезде сиздин дарегиңизге, сиздин адресиңизге демекчи, ар дайым бар болуңуз, аман болуңуз деп жаткан кездер экен. Азыр болсо биз жогоруда дагы биз оюн аттык элек. Эң биринчи Кыз бурак тоонун клиби кайсыл жылы жарык көргөн дегенбиз, Ооба. Илгери клип жок болчу. Илгери клип деген 87 жылдан кийин клип деп чыга баштады да. Ага чейин ролик деп койду эле. Видео ролик тартабыз дейт эле, анан барып биз
тоолорго чыгып кайсы жерге режиссерлор койсо ошол жерде тартылып койчубуз сонун болуп. Бир жалпы көрөрмандардын арасынан бир суроо оюн кылганбыз. Бул жакта дагы сизге чейин дагы сиздин кыздарыңыздар келип ошол жакта маалыматты акырын алып алганбыз. Сиздин өзүңүздүн эле сиңдиңиз эң биринчи Кыргыз Республикасында, Кыргыз СССРинде Япониядан алынган бир жаңы техниканы ушу Кыргыз эфирине студиясына алып келген экен. Ошол студияда эң биринчи кыргыздардын Кыргызстандын эң биринчи алгачкы группасы деп жарым сааттык клип ырды ошол жылы жибериптир. Анан кайсыл жылы тарткан деген кайсыл жылы ошол эфирге чыгарылган деп биз көрөрмандарга суроо бергенбиз. Ошо көрөрмандар туура жооп айтса, жылды жазып койбостон ардактуу теле көрүүчүлөр кайсыл жактан жаздыңыздар? Кайсы клиптер? Кайсыл клип, аты жөнүңүздү, телефон номуруңузду жазып жиберсеңиздер. Ичинен бир клип хотя бы бир клип. Ооба, бир клип кайсы жылы тартылган, аты кайсы, ошол Кайсы режиссер тарткан? Кайсы режиссер тарткандагы айтып. Мейли, кыйналып кетсек туура. Кыйналып кетчү. Туура тапкан биздин көрөрмандарыбызга эжекелерибизден чакыруу белекчеси болот, билетчеси. Билет беребиз. Билет беребиз. Гүлшайыр апама дагы чоң салам. Ийгиликтерди каалайм. Мен сизди жакшы көрөм. Ден соолукта болуңуз. Мен сизди сүйөм. Чоң Кеминден, Каралдөбү айылынан сизге чоң салам деп жазган экен. Рахмат. Кеминдиктерди сүйөм деп жаткан кез экен. Салам Пирамида каналы Туюмкан эжеден дагы бир жолу ыр суранабыз деген экен. Баракелди. Ырган чейин Туюмкан эжекебиз кызбырак тобунда чогуу ырдап жүрүп, азыркы учурда баягы тонун кийбей калганда эле жаман болуп турган кезде негизи өзгөчө ырдамаксыз, Бирок эмне болсо да бир сураналыкпы? Туюмкан мындай да, бизде аспапта ойногондор анча дача эмеспиз да. Анан эми аракеттенет окшойсуң деп. Туюмкан бүгүн азыркы мезгилде КТРКда, биздин КТРК чоң тарыхы бар коомдук каналда, радиосунда, биринчи радиосунда, Биринчи радиодо редактор болуп эмгектенишип күн режиссер, ошол жакта иштейт көп жылдан бери. Бирок эч байланышыбыз үзүлбөй бир тууган деп. Анан бир кызык жери бир тууган болуп калышат экен баарысы. ооба. Ар бир курам өзүнчө. Бирине бири кошулбайт. Мындай жакшы мамиле кылып койсот, анан ар бир курам өзүнчө бир туугандай болуп, тойлоруна катышып, жакшылык жамандыктарына барып, чолго жүрүп, тоолорго чыгып, аягыдай эле бир тууган болуп калышат экен. Мен ошого аябай кубанып жүрөм акыркы мезгилдечи. Ошончо кыздарым, мен теңдүүлөр мага келишет. Эмне кылабыз эчеке деп келип, чогулуп алып, баягы өзүбүздүн кухня деп коебуз го. Өзүбүздүн ашкана болуп, өзүбүзчө келебиз бизчи. Ошондуктан кызбырак ушул жагытта дагы өзүнүн таасирин тийгизген экен деп ыраазы болуп коёмун да. Улар биримдиги да бекем болгон экен ошол кезде депчи. Эми мынакей жогоруда абдан сонун маектерди курдук, абдан сонун суроолорго жооп бердиңиздер. Кызбырактын дагы 40 жылдык тарыхындагы болгон окуяларга бир көз чаптырып келдик. Сиз менен 2 саат сүйлөшсөк дагы жетпейт экен. Мынакей 1 сааттык убактыбызда соңуна келип бараткан сайт, анан кульминационный акыркы вопрос болсун, соңку дейли. Эми кызбырактын мындан дагы аркы тарыхы кандай болот эми? Мындан жогору мынакей 2019 жылга келип калдык. 2019 жылдан дагы баягы тарыхы кандай болот? Кызбырактын жашоосу Уланы реби же уусу дагы Токтотуп коесузбу дейсиңби? жиниңиз келсе токтотуп коесузбу? Жиним келсеби же каарылыгым жетип токтотуп коембу? Жоосу атайын аркаңыздан дагы бир шакирт даярдап келатасызбы деп түптөп калганычы, кармап калган. Эми бул баардыгы Кудайдын ниетинде, Кудайдын оозунда, буйругунда деп коелу. Себеби баарыбыз мусулманбыз да. Мына ушул биздин 40 жылдык өмүрүбүз дагы ушу Кудай каалап, Кудай насип кылган экен ушу келдик да. Эми бул чоң эмгекке айланып калган топ. Бүгүнкү күндө чынын айтайын, аябай биздин Кыргызстан эле сүйбөй, Өзбекстан, Казакстан, Россиянын көптөгөн мамлекеттери сүйүп турган мезгил. Бизди аябай жакшы билишет, аябай жакшы көрүшөт. Мына Өзбекстандын Ялла группасы менен аябай ынак доспуз. Алар айтат да, мен чарчап кетем, сен кандай чарчабай атасың деген күндөр болгон. Ошо чарчообузду Кудай Таалам артка таштап, күчүбүзгө күч, кубатыбызга кубат берип турса, бул ансамбль дагы жашайт деп мен толук ишенемин. Себеби бул бизге аба менен суудай керек. Мына кечээ бир 2-3 жерде кыздар чыгып коюшту, мына кичике жаш кыздар. Ушунчалык эргүү менен, ушунчалык сонун бир сагынуу менен кабыл алып атышат.
бул деген кыз бурактын дагы бир дүрт этип дүңгүрөгөн 5-чи курамын күтүп атышат. Кудай буйрса ага деле тез эле жетки дейбиз. Ошол күндөрдү Кудай таалам насип кылсын. Бүгүнкү күндө эми Сайкалы Садубакасова деген менин кызым бар, татынакай, ырчы. Ошол кызым жетектеп турат. Кызым экөөбүздүн мүнөзүбүздө бир аз төп келишпестиктер бар. Ал өтө жумшак, өтө жөнөкөй, өтө баягы бардык нерсе менен мамиле кылганды жакшы көрөт. Мен болсо эч ким менен мамиле кылбай, өзүмдүкүн айткан, өзүмдүкүн деген, ошону аткарган аялмын. Ошондуктан Сайкалды кичине ошол тартип таалимге чакыра албай жүрөм. Апа, мен болгон жаратылышым ушул да деп коет. Жумшактык эч убакта бир ийгилик алып келбейт. Катуулук, талаптуулук, максаттуулук, жумшактык ошол эле мезгилде. Анан кийин адамгерчилик эмгек ошол жакшы бир ийгилик алып келет да. Ошондуктан Кудай буйрса Сайкалдагы мына ушул концертибиздин кээ бир бөлүктөрүн Сайкал даярдап атат. Анан кубанып калып атабыз. Сайкал даярдап калыптыр, жакшы үйрөнүп атыптыр деп өзүм да сүйүнүп калдым. Ошол Сайкалым эгер ошол рулду колуна алып алдыга жылса өнүгүп кетебиз. Себеби мен Ош облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда директор болуп эмгектенем. Ал жакта өтө чоң иш-чаралар өтөт. Ош деген 2-чи борбор. Ушул жерде өткөн иш-чара сөзсүз кайталанып ал жакта өтөт. Ошол иш-чараларды өткөрүп атып эле өмүрүм өттү. 20 жыл, чынын айтайын. Бирок ага да Кудайга шүгүр. Себеби бир адам ошол жерде тикеден тике туруп, желекти кармап, баягы гаилерге окшоп багыт берип турбаса, ал да болбой калып атат да. Ошондуктан Кудайдын бир буйруган күнү дүрттеп жалындап чыккан кыздарга суктана турган күндөр алыс эмес. Кыз бурак жашайт. Кыз бурак менин көзүм өтүп кетсе да жашайт деген тилегим бар. Себеби бул элге, журтка керек нерсе. Биз элге, журтка керек нерсени талкалабашыбыз керек. Өнүп турушубуз керек. Ойлогон ой максатыңыз оңунан чыксын демекчисиз. Эми жогоруда каткан табышмаңызга жооп келди. Бардыгыңыздарга Кутмантан Гүлшара эжеге ысык көлдөн салам деп мындай быйтыкчан жөнөтүлгөн экен. Мен да быйтыкчаны көрсөтөм. Салам. Биз кайсыл жыл деп суроо бергенбиз, так жооп келиптир. 1987 жылы биринчи клипи тартылган дейт. Жок, тартылган болуш керек деп да сомнение менен жөнөткөн экен. Да. Бирок тартылган. 1987 жылы тартылып, ошол 88 жылдары чыга баштаган. Эфирге. Жок, эфирге ошол жылы чыккан. 87 жылы КТРКнын эң белдүү режиссеру Мамбет Акунов Бейшенбек. Мамбет Акунович бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын ил артиси. Өтө мыкты устат. Ошол ал кезде ал жигит ушундай сүлкүлдөп турган мезгил болчу. Ошол биздин Ошко барып, Оштун эң мыкты жерлеринде, Сары Челекте, Апшыратада, Оштун баягы тарыхый жерлеринде тарткан. Ошондо бир 7-8 ырларды тартып, ошол клиптерибиз жогорку категория менен Бишкекке өтүп, Москвага. Москвадан дүйнө жүзүнө 5 жолу көрсөтүлгөн. Мына ушундай клип биздин Юра Бабков досубуз Новосибирскиде деди, ошол жерде самолеттон түшүп эле экинчи этажга чыкса, биздин ырлар жаңырып жатат да ошол жакта. Анан өзүмдү коерго жер таппайм дейт. Ай, мен кимге айтайын, бул биздикилер кыргызстандыктар деп айтайын деп. Жалаң эле орустан отурат деп. Эң салам. Ал эмесе мынакей биздин көрөрманды куттуктайбыз. Тилекке каршы атын жазбай койгон экен. 937 сандар менен абоненти сизди куттуктайбыз. Кудай буйрса 10-11 ноябрда келип биздин легендарлуу Кыз бурак тоонун концертин көрүп кетиңиздер демекчибиз. Эми 1 саат билетти силерге таштап коебуз, ушул жерден алып кетет Кудай буйрса. Эми 1 сааттык убактыбыз 1 минутка өтүп кетти. Сиздерге ошо деп калды. Ийгилик каалам. Рахмат. Сизге чоң рахмат келиңиз. Кыргызстандын жүзү болуп жүрөрүңүздөр демекчи. Айтканыңар кезде силерге да чоң рахмат алтындарым. Биз силерди телевизордон көрүп жүрөт элек. Ушундай булбулдай сайраган азамат жигиттерди да көрөт экенбиз деп азыр сүйүнүп отурабыз. Зоолоңор бийик болсун балдарым. Кудай таалам умат дөөлөт берсин. Элибизге, журтубузга кызмат кылып жүрө бергиле. Пирамида каналын биз аябай жакшы көрөм. Мен жеке өзүм аябай жакшы көрөм. Көп көрөмүн. Силерге да чоң ийгилик. Ишиңиздерди Кудай таалам колдосун. Чоң рахмат. Баракелди. Силерге бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Рахмат. Ал эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, ушундай жагымдуу мүнөттөрдө биз эфирибизде жыйынтыктайбыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Ар ишемби жекшемби күндөрү көрүшкөнчө демекчибиз. Жана ошондой эле бар болуңуздар, аман болуңуздар. Майрамыңыздар кут болсун. Эфирде Нурлан Урматбеков жана Эрлан Асрамбеков болду. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.